Сиз буга чейин дагы мурда күнү өзүңүз айттыңыз эле ушул саламаттык сактоо аппаратын кайтарган милиция кызматкери дагы бул илдетти жуктуруп алган. Анын оорусу кандай азыр өтүүдө? Азыркы түрдө жеңил эле формасында өтүп атат. Ал жерде оорунун белгилери ачык байкалган жери жок. Бирок ошентсе дагы толук дарылоо курсун өтөт ал жерде. Мындан тышкары аны менен турган жанакындай тыгыз байланышта болуп калганы бар, чогуу иштегендер бар. Алардын баары лабораториялык тестирлөөдөн өтүп, ошо медициналык көзөмөлдө туруп атышат. Деги эле башка укук коргоо органдарынын арасында, кызматкерлердин арасында ушул илдетти жуктуруп алган учур барбы? Кайталап койсоңуз. Ушул саламаттык сактоо министрлигинин кайтарган милиция кызматкеринен сырткары андан дагы башка милиция кызматкерлери, укук коргоо органдарынын кызматкерлери барбы ушул илдетке чалдыккан? Бул жерден азыр ошол учурга тиешелүүсүнөн азырынча ошол эле болуп атат. Анткени ал жерде бир 90 адам контактка алынган. Мындан тышкары чогуу иштеген милиция кызматкерлеринде да бир 200 адамдар бар. Алардын баарын ошо карап көзөмөлдө алып атабыз. Жаңы учурлары алардын арасында катталган жок.